Насыя алуу оңой, кайтаруу кыйын. Эң алгач бардык карыз алуучулар дал ушул чындыкты билип алуусу керек. Адистердин айтымында, Кыргызстанда кредит алуучулардын саны жыл санап өсүүдө. Кимдир бирөө анын жардамы менен бизнесин чоңойтуп, каржылык абалын чыңдап алса, арасында үй жайынан айрылгандар дагы жок эмес. Бирок насыяны максаттуу колдонгондор бүгүнкү күндө киреше таап, пайдасын көрүп жатышат. Жеке ишкер Адыл Гапаров пандемия башталып ишсиз калганда идея келип интернет тармагында бизнес ачууну караштырган. Жыйынтыгында ал чегиртке багып, андан ун чыгарууну туура көргөн. Себеби чегирткенин уну ден соолукка бир топ пайдалуу жана ага болгон суроо талап жогору. Потому что, мисалы ошол эле Россия мамлекетинен клиенттер келип кеткен, көрүп кеткен, алар минимальный 5 тонна айына алабыз деп эметип атышат. Бул чегирткенин жасалган уну эмнеге пайдасы бар? Белок деп атпайбызбы? Белок боюнча бул рекордсмен да, 70% таза белок болот. Анан бул белок этке караганда салыштырганда жеңил кетет. Чынара Кабылбекова айым 10 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Айтымында кичи бизнести өнүктүрүү үчүн жыл сайын банктардан насыя алып, ал күзүндө жемишин берип, алган насыясын толук төлөгөнгө жетишет. Максатта алган кредит ушул пайдаланганды билген кишиге жакшы. Анан биз ушу менен эле келатабыз, жазда кредит алабыз, полия кылабыз. Анан кийин күздө төлөп салабыз бардыгын. Ошо кайра жазда алмай ушундай эле. Фермер Тилек Эркинбаев алган насыясын максаттуу пайдалангандардын бири. Ал алгач 3 асыл тукум багытындагы уйларды алган. Алардын санын көбөйтүп отуруп бүгүнкү күндө 30га жеткирди. Алардын 12си саам уйлар. Фермер күнүнө 600дөн 800 литрге чейин сүт алат. Ошол именно ушу кредитке келгенде, дыйкан ойлонуп иш кылыш керек болуп атат да, анткени кредитти кайра эле төлөш керек да. Анан көбү ошондой адашып кетип атат да, кээ бир дыйкандарчы кредитти алат деле, анан базарга барып эле арзанына качырып эле арзанды алат да. Арзан окаттын иши арзан болуп калат. Саам уй кармайм деген дыйкан болчу болсо, жок дегенде бир 20 литр сүт бериш керек да. Ошондо өзүн кичине актайт да. Күнүмдүк сүттүн акчасы затраталарга кетип, тойтка жардам берчү болсо, уже торпогу прибыль болуп калат да. Бирок ошол эле учурда насыя алып, бирок аны максатсыз пайдалангандар да жок эмес. Жыйынтыгында аларга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Адистердин айтымында өз укугун билбей банкка арыз менен кайрылгандар да көп. Алардын басымдуу бөлүгү төлөй албай калгандар. Керектөөчүлөрдүн арыздары кайрылып, жалпы эсебинен 1359 кайрылуу келип түшкөн. Ар бир кайрылуу улуттук банк тарабынан кылдат каралып, ар бирине жооп берилген. Мыйзам бузулуулар эгер байкалган учурда финансы кредиттик уюмдарга карата тийиштүү чаралар кабыл алынган. Кардар эң негизгиси кредит алып атканда ошол максаттуу пайдалануусу бизге эң маанилүү. Себеби алынган акча ошо пайдасы келтириш үчүн биз эң негизги ошону карайбыз. Андан сырткары эгерде кандайдыр бир оорчулуктар, кыйынчылыктар болуп калса, ар бир компания кардардын кайрылганына жараша шарттарын ылайыкташтырып кайра карап берүүгө шарт түзүп берет. Эксперттер жаран кайсыл валютада киреше тапса, кредитти ошол валютада алуу ыңгайлуу экенин эскертишет. Алардын айтымында тышкы таасирлерден улам четелдик валютанын баасы туруксуз болуп, көпчүлүк учурда өсүп кетет. Андыктан сом менен алынган насыя ыңгайлуу дешет. Тутам Элисов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.